канча жашыңыздан баштап калем кармап ошол поэзияга гана кызыгып баштадыңыз? Мен 5-класста, биринчи жолу 5-класста апа жөнүндө ыр жазгам да. Мен азыр эсимде жок. Анан ошол адабиятта баягы дил баянга кошуп апа жөнүндө 8-мартка карата дил баян болгондо мен ошол дил баяндын аягына ошол бир куплет ыр жазганмын. Ошол акыркы саптар эсимде, кандай апа деген 3 тамга деген жерлери бар болчу. Анан ошол апама окуп берсем, апам аябай мындай сүйүнүп, анан мага дем берген да. Сонун чыгыптыр, жазсаң болот экен, жаз. Атаң дагы жашында ушинтип жазып жүрчү, анан ошол боюнча эле жазбай койду депчи. Каныңда барында жаза бер деп шык берген. Эгер мындай күлүп же шылдыңдап бул деле ырбы деп койгондо, балким мен ошол боюнча мындай жазбай калсам керек да. Демек бир эле сөзү демге дем кошуп, ооба, шыкты ойготуп дегенде. Апамдын ошол бир эле сөзү, демек мен жазганым апама жагыптыр деп ошол боюнча жазып калгам да. Эң сонун. Назиман да келиңиз, ошол сиздин чыгармаларыңыздан тартуу кылалы. Жалпы көрөрмандарга жана угармандарга кайсыл кандай темадагы ырларга орун беребиз? Мен биринчи жана мен жөнүндө азыр мен жөнүндө маалыматтар кетип атпайбы? Ошон үчүн жана өзүмдүн бул баягы өзүм жөнүндө жазган ырды окуп берейин, Жакшы болот. Анан бул жерден мен көрөрмандарга айтып коем, мен көбүнчө телефонго жазып сактап коем. Ошон үчүн телефондон окуп берейин. Жакшы болот. Кээде күлдүм, кээ күндөрү куурадым. Кээде турдум, кээде ылдый куладым. Кемсинтишти, кекерлешти гүлүштү, кейибедим, кадамымды уладым. Көбү колдоп, ажарым урушту. Көпкөндөрү табалашып турушту. Көпчүлүгү көкүлүмдө сылашып, көз жашымды арчууга кол сунушту. Жагынбадым, каалгаларды какпадым. Жасалмалуу масканы да такпадым. Чыркыраган акыйкатты айтам деп, чынды сүйбөс адамдарга жакпадым. Бири сүйсө, башкалары зекишти. Билбейм, бирок эмнелерге жетишти. Оомат барда жандап эле жүргөндөр, ош кыйышта жүзүн үйрүп кетишти. Байды мактап, бийдин колун өппөдүм. Барга көппөй, жокчулукта чөкпөдүм. Адамзаттын улуулугу ушунда, акча үчүн абийиримди төкпөдүм. Жашоо татал, кантип анан көнбөймүн. Жамандарга убактымды бөлбөймүн. Жазылганын маңдайыма көрөм деп, жалпы элдей алга жылы өрдөймүн. Келиңиз анда дагы чыгармаларыңызга орун берели, Назима. Азыр саясат жөнүндө сүйлөшүп калдык. Ошо саясий ырлар жөнүндө айтып калдыңыз. Акыйкат деген ырым окуп берейин. Акыйкат издеп жүрөм. Айелдер көрдүңөрбү? Көрүнбөй кетти эле, көңүлдү бөлдүңөрбү? Жансыз жашаганга жеңилип көндүңөрбү? Тим кой унчукпастан тирүүлөй өлдүңөрбү? Көрүнбөй көчөлөрдөн чын эле кайда кеткен? Алыста жүрөйүн деп, абалким айга кеткен. Чырмалып кол бутунан чириген байга кеткен. Көз көргүс, кулак уккус, көрүнбөс жайга кеткен. Сүйлөнбөй чогулушта сүрүнөн кайтса керек. Канагып көздөрүнөн кайгыга батса керек. Жүдөгөн дербиш сымал жүзүнөн нуру кетип, сасыган кездемедей сандыкта жатса керек. Сандаган жерлер менен сатылып кеткен окшойт. Камактан кимдир бирөө качырып кеткен окшойт. Жашылга кошуп алып, жашырып кеткен окшойт. Же апрель окуяда атылып кеткен окшойт. Кайрылып келеби деп каалгамды жаппай жүрөм. Көгөрүп оюн бербей, көбүнө жакпай жүрөм. Көчөдөн үйдөн издеп, көңүлдү ачпай жүрөм. Көрсөңөр айткылачы, акыйкат таппай жүрөм. Көрсөңөр айткылачы, акыйкат таппай жүрөм. Карап баягы отурганда үй бүлө баягы өзгөчө сизде убакыт кеңири болот да. Негизи апаларда, аял затында негизи бала караган аялдарда көрө кеңири убакыт болот да. Бала уктаган кезде дагы бир аз чиймелеген учурлар болсо керек. Ойлор келип. Негизи эркектердин көбү ошончо ойлойт да. Эртең менен ишке кетет да, кечинде барышат, анан үйдө убакыты кеңири болот деп. Ошолордун бири мен болот атпаймынбы? Азыр убакыты кеңирирээк болот деген ойдочу. Эми айтайын дегеним баягы
үйдө болгон кезде алар бир аз тыныгып алган кезде кагаз бетин чиймелеген ырлар болсо эми окуп берсеңиз дегеним да. Ошондой учурда жазылгандар бар болсо керек арасында. Кандай ырлар дагы деле акыйкат адилеттүүлүк тармактабы же сүйүү тармагына өтөлүбү? Бул бир ушул жанагы бала карап сиз айткандай бешикке бөлүп алып анан терметип отуруп жазган ырлардан бир окуп берейин. Жакшы болот, угалы. Өмүрдүн ачып жаңы барактарын өрөпкөп күйлөйм улам канаттарым, өр тартып өз жолумда бара жатам. Өзүң ач багытымды жаратканым. Баарына кең болоюн, чектелбейин, бактысыз тагдырыңа бет келбейин, башымды бийик кылчы жаратканым, баркымды билбестерге тепселбейин, арамдык, жамандыкты көз көрбөсүн, армандап, сынып жүрөк өкчөлбөсүн, акыйкат сол жолго салып жаратканым, адамдык сапаттарым бөксөрбөсүн. Акын Ош шаардык кеңештин депутаты Назима Алмазбекова кандай сүрөттөп, кандай ойлоп, кандай жазган ошо сүйүү темасындагы ырларга кезек берели. Анда биздин көрмандарга ашыктык деген ырым окуп берейин. Ашыктык сөздөрүмдү айтпастан чийип коюп, нарыраак басып кетем, намысты бийик коюп, бактылуу көзүңүздү батынып тиктей албай, байкатпай сезимимди, башымды ийип коюп, сыр бербей өзүңүздө сыгылып жүрөсүзбү? А балким менден жакшы башканы сүйөсүзбү? Мага окшоп сырттан карап, магдырап сөз айта албай, жаркырап турган менен жалынсыз күйөсүзбү? Эх, чиркин асылым-ай, эрксиздей сезилесиз, канчалык качсам дагы кайрадан кезигесиз, апкаарып сүйлөй албай, акырын келип бир күн асылсам мойнуңузга, агатай кечиресиз, өөп койсом бетиңизден өзүмдү кечиресиз.